Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстанда машина арзандабай калдыбы? Унаа базарындагы абал. Өлкөдөгү автоунаа базарында баа кыйла өстү. Булар эмнеге кымбаттап жатканына жооп издеп, кайра качан арзандап баштай турганын серепчилерден сурап көрсөк. Көп сатылган машиналардын баасы $100 тарта, 1000–2000 долларга чейин жогорулап кеткен. Мында кеп жарым жыл мурун эле алда канча арзан сатылып жаткан автомобилдер туурасында. Суроо талап жогору 15 автоунаанын наркы кандай өзгөргөн? Автомобилдердин басымдуу бөлүгүнүн баасы орто эсеп менен $200–1200 өстү. Негизинен бул Honda Odyssey, Toyota RAV4, Hyundai Sonata, Lada 210, Lexus RX, Mercedes-Benz E, Daiwa Matiz, 5-сериядагы BMW жана башкаларга мүнөздүү. Албетте арзандаган унаалар да бар, бирок бул жалпы тенденция эмес, сейрек гана көрүнүш. Кыргызстанда машиналар эмнеге мынча кымбаттап кетти? Элчи социалдык саясий изилдөөлөр борборунун директору Денис Бердаков мындай жагдайга ири автоконцерндер туршуккан каачылык түздөн-түз себепкер экенин белгилейт. Автомобилдердин жетишсиздиги суроо талаптын ашкере көптүгүнө гана эмес, өндүрүштөгү кыйынчылыктарга да байланыштуу. Машина өндүрүүчүлөр кыймылдаткычтар үчүн керектүү тетиктердин тартыштыгына кабылышты. Тагыраагы башкаруунун электрондук блокторунун, тышкы электр жабдууларынын жабдыктары, башкаруу панелинин, мультимедиалык системалардын микросхемалары азыр жетишсиз болуп турат. Ушул өңдүү тетиктердин өндүрүш көлөмү пандемиянын аргыл мамлекеттердеги ушул багыттагы өндүрүш ишканаларына коюлган чектөө чараларынын айынан азайып кеткен, деген оюн ортого салды эксперт. Кыргызстанда айдалган автолор базардагы баанын өсүшүнө өлкөгө сырттан мурдагыдай жапырт машина алып келбей калышканы да таасир этүүдө. Бул биздин мамлекетте бажы төлөмдөрүнүн кымбаттыгына байланыштуу. 2020-жылга чейин ташып келинген машиналардын запасы түгөнүп, эми таңкыстык жаралууда. Пандемияга дейре адамдар автомобилди өз алдынча алып келе алышчу. Ал эми чектөө чараларынан соң транспорттук компаниялардын кызматынан пайдаланууга туура келет, же поезд менен жөнөтүү гана мүмкүн болуп калды. Бул жөнөкөй иш эмес, анткени каатчылык бул багытта да сезилет. Ири көлөмдө жүктөп келүүгө кубаттуулук жетишсиз, деп түшүндүрдү Бердаков. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировда экинчи колдон сатылган унаалардын кымбатташына дүйнөлүк автомобилдик өндүрүш көйгөйлөрү себеп болуп жатканын белгилөөдө. Глобалдык авторыноктук негизги маселеси микрочиптердин таңкыстыгы. Дүйнөлүк экономика 1 жылдан ашуун мезгилден бери пандемия маалында жаралган ушул көйгөйдү чечүүнүн жолун издеп, бирок майнап чыга элек. Натыйжада автоконцерндер белгиленген мөөнөттө машина чыгарууга үлгөрбөйт. Бирок аларга суроо талап бар, ал күндөн күнгө өсүүдө. Суроо талаптын кескин жогорулашы жана сунуштун жоктугу товардын ал тургай эскисинин да кымбаттап кетишинен кетпейт, деп түшүндүрдү Абакиров. Ошондой эле ал өндүрүштүк каатчылыкты эпидемияга каршы чараларга да байланыштырат. Анын айтымында 1 жыл мурун концерндердин басымдуу бөлүгү мындай кадамдарга барууга аргасыз болушкан. Ал аз келгенсип заводдордун көпчүлүгү жабылып калган. Унаа сатуучу Эрнист Тагаев машиналарды көбүн эсе Грузиядан алып Кыргызстанга ташыйт. Анткени менен соңку убакта ал жактан да жакшы автоунаа таппай жүргөнүнө кейиди. Бул чоң көйгөй. Пайдаланылган унаалар рыноктогу таңкыстык бизде эле эмес, биз иштешкен өлкөлөрдүн баарында байкалууда. Буга чейин Грузияга Европа жана Америкадан айдалган, бирок дурус автолор аябай көп ташып келинчү. Бирок ушул тапта абал начарларды сизге таамай түшүндүрүү үчүн бир мисал келтирейин. 2015-жылы чыккан абалы жакшы Toyota Camry машинасын табыш кыйындап калды. Болбосо 1,5 жыл мурун эле биз андайды катар тизип мыктысын тандап алчубуз. Мурда европалыктар, америкалыктар жол кырсыгынан кымындай чийилип калса эле сата беришчү. Азыр абал андай эмес, адамдар сарамжалдуу болуп, унаасын аяп, бир жери чийилип кала турган болсо дароо сатууга ашыкпай, оңдотуп алууга өтүштү, деди Тагаев. Ошондой эле унаа соодагери өндүрүштөгү каатчылыктын айынан Америка менен Европанын жашоочулары жаңа автомобилдерди чанда сатып алып, анын натыйжасында саткан учурлары да сейрек боло баштаганын боолголойт. Бакыт Байматов кыргызстандыктардын эле автоунааларын сатып алып, унаа базарга кайра сатыкка коет. Азыр эски автомобил деле кымбат турат. Маселен, 2001-жылкы Honda Fit автоунаасын азыр $4000 арзан таппайсың. Ошондой да начар абалдагысы гана чыгат.
Эгер ушундай машиналар кымбат сатылып жатса, жакшы жүргөн автокөлүктөр тууралуу унчукпай эле коелу. Базарга коюлары менен аны сатып алууга ашыккандар кезекке туруп калууда, деди сатуучу. Байматов азыркы тапта жергиликтүү базарда тыңыраак унаа табыш тата алмас элеге айланып калганын белгилейт. Базарда дурус унаалар дээрлик калбай калды. Мурда 5-8 миң долларга мыкты автомобиль келсе, азыр бул акчага жакшыраагын табышыңыз арсар. Жаңы машиналар азыр ташып келинет. Келсе да аны 10 миң доллардан жогору баада сатышат, деди ал. Рио мунаа базарынын системалык администратору Марат Сулайманкулов базарлардагы автомобилдердин көпчүлүгү начар абалда дегенге кошулбайт. Базарда машиналардын таңкыстыгы бар экени ырас, бирок машиналардын абалы тууралуу сөз талаштуу маселе. Сатып алардан мурун текшерсеңиз, жөн эле таштандыны сатып ала бербейсиң да. Былтыркыга караганда 400-600 автомобилде айырма бар. Албетте баа өстү, мында талаш жок. Бирок азыр базарда сатылып жаткан жакшы унаалар биринчи кожоюнуна арзан түшпөгөнүн, Кыргызстанга ташып келгенин, баажылык жол жоболоштурууга төлөнгөнүн эстен чыгарбоо абзел деп түшүндүрдү ал. Унааны сырттан алдыруу арзанбы же өлкө ичинен тапкан туурабы? Авто сатуучу Бакыт Байматовдун пикиринде жергиликтүү рыноктон сатып алуу ишенимдүү. Себеби сатып алууга чейин бузук жерлерин аныктап, эгер андай мандеми табылса, баасын да арзандатып алууга болот эмеспи? Бирок автомобилди толук диагностикадан өткөргөн күндө да машина 1 ай же жарым жылдан кийин оң жүрөт деп 100% ишене албайсың. Ошону менен бирге эле базардан машина сатып алуудан кийин чыгым кыла турган күтүлбөстүктөрү болушу мүмкүн. Чет өлкөдөн машина алдырууда сизге эч кандай кепилдик жок. Сырттагы адам сизге өз товарын сатууга умтулат. Машинанын эч бир жери бузук эмес деген тастыктоо катары колуңузда болгону транспорттун сүрөтү жана диагностикалык борбордон алынган справка гана болот. Анан да бир нече ай күтүп бажы төлөмдөрүнө да көп төлөйт деп чечмелеп берди соодагер. Ал эми Эрнист Тагаев бардык нерсе алуучунун капчыгынан көз каранды деген пикирде. Жакшы автомобиль азыр 10 миң доллардын тегерегинде, эгер андан арзан. Албетте мында чыккан жылы унаа жана үлгүсү маанилүү. Таап алсаңыз, анда сизден өткөн жолдуу жан жок. Чет өлкөдөн машина ташууда биз өзүбүзгө чоң жоопкерчилик алабыз. Башкача айтканда, башында эле дурус абалдагы автону сатып алганыбыз жакшы. Жөн жерден аны оңдоп түзөөгө чыгым болгондун кажети жок. Жаңылып калбоо үчүн Грузияда кесиптештерибиз бар. Автомобилдерди ошолор тандайт, деди ал. Тагаев Кыргызстанга ташып келинген бажы төгүмдөрү төлөнгөн машина жергиликтүү базарда турган унаалардан кымбатыраак сатылаарын айтат. Биз кепил болгон жакшы автомобилдердин бир нече артыкчылыгы бар. Көп учурда алар жакшы абалда, мурда азыраак чакырым айдалган. Болгону кардар бир аз көбүрөөк төлөйт, деди сатуучу. Чет өлкөдөн машина ташуучу компаниянын кожоюну Данияр Салакаев жергиликтүү рынокто жакшы автомобиль издөөнүн кажети жоктугун айтат. Өлкөнүн автопаркы акыркы ирет 2019-жылы жаңырган. Андан бери 3 жыл өттү. Запас түгөндү. Сатыла тургандын баары сатылды. Негизинен анча жакшы эмес машиналар гана калды. Бажы жол жоболорунун кымбаттаганына карабастан биздин ишкана мурдагы режимде иштөөдө. Жакшы унаа сатып алууну каалагандар бизге кайрылат, чогуу тандап аны сатып алабыз. Мындай сатып алуунун терс жагы бир нече ай күтүүгө туура келгендигинде. Анткени менен автоңуз жергиликтүү базардагыга салыштырмалуу арзан, абалы да жакшыраак болот, деген ойдо Салякаев. Ал дагы жергиликтүү рыноктон жакшы абалдагы авто унаа табуу жолдуулук экенин белгиледи. Көбүнесе андай көрүнүш авто ээсинин акчага зарылган учурларда гана чыгып калат. Башка убакта чет өлкөдөн алдыргандан алда канча кымбат төлөөгө туура келет. Сырттан унаа алдыруунун эң чоң кемчилиги белгисиздигинде. Биздин ишкана бул чөйрөдөн көптөн бери иш алып барат. Ошондуктан бузук унааны дароо аныктап кое алабыз. Баары текшерилет, сатып алуучулар маанилүү нерселерин байкабай калбагыдай. Бул маселе кылдат кароого гана тийиш. Баарынан да көпкө орточо 2-4 айга күтүүгө аргасыз болушат. Бул баарына эле туура келе бербейт деген пикирди карманат Салякаев. Ишкердин айтымында, дал ушул себептен Кыргызстандан сатып алууга караганда бул автонун баасы бир топ арзан түшөт. Республика аймагында автомобиль сатып алуудан анын базарга келишине чейин канча каражат сарпталганын түшүнүшү абзел. Кимдир бирөө ташып келет, бажыдан өткөрөт, тышкы көрүнүшүн иретке келтирет, анан гана сатыкка коет. Демек ага жумшалган акча жана бир аз көрүлө турган пайда наркына кошулат. Былтыр буйрутма менен Россиядан көп машина ташыганбыз. Ал жакта баа өсүп кеткенде кыргызстандык сатып алуучулар
ошол эле унааларды россиялыктарга кайра кымбатыраак саткан. Ал эми Америка же Европадан келе турган унаалар Кыргызстанга жеткенче эле баасы кымбаттап кетет. Бүт чыгымдары менен автого $12.000 салынса, өлкө ичинде аны $15–16.000 сатып алууга даяр болушат, деп түшүндүрүп берди Салиакаев. Жаңы машиналар мурдагыдан да кымбатпы? Кыргызстандагы Лада жана Kia үлгүлөрүнүн расмий импорттоочу ишкананын коммерциялык директору Адилет Итикеевдин айтымында, республика аймагындагы жаңы автомобилдер былтыркыга караганда 10–30% кымбаттаган. Биздин өкүлчүлүктө машиналардын баасы эң жогорку дегенде 30% көтөрүлдү. Россиядан чыккан автолордун баасына гана азыраак кошулду. Ал эми ЯЭПке кирген өлкөлөрдөн ташып келинген унаалар кыйла кымбаттап кетти. Пандемиядан улам киреше да азая түштү, бирок азыр рынок кайрадан жанданууда деп айтууга болот. Соода сатык көлөмү артууда, анткени менен пандемияга чейинки мезгилдеги деңгээлге чыга элекпиз, дейт Итикеев. BMW борборунун сатуу боюнча адиси Рахмонжан Ибрагимов бүгүн сатып алуучунун унаага деп топтогон ийри суммадагы акчасы болсо деле жакынкы жарым жылда каалаган машинасын сатып алууга кепилдик жоктугун айтат. Быйыл керектөөчүлөрдүн саны көбөйдү, адамдар машина сатып алгысы келет. Бирок авто өндүрүш тийиштүү санда алып келүүгө үлгүрбөй жатат. Тилекке каршы жаңы машинага жетишээрлик каражатыңыз болсо да, аны жарым жыл өткөн соң да сатып аларыңыз арзан. Автоконцерн аны сиз үчүн курап жетишпей калат. Себеби жаңы машиналарга кезек күткөндөрдүн аягы дегеле көрүнбөйт. Ошондуктан кардарлар көбүн эсе өкүлчүлүктөрдүн колундагы автомобилдерден гана тандап алышат, деп түшүндүрдү ал. Кыргызстанда машиналардын арзандачу түрү барбы? Уна сатуучулар да, серепчилер да автоунаанын наркы мындан ары кымбаттагандан кымбаттай берерин белгилешет. Бул өз кезегинде акчанын нарксызданышына таасирин тийгизерин айтат Элдар Абакиров. Элдин колунда накталай акча көп, бирок бул алардын байып баратканын туюндурбайт. Болгону акча нарксызданууда. Мындай абал Америка же Россияда гана байкалган жери жок. Кыргызстанда да ошондой эле көрүнүш. Ушул себептен баары кымбаттап, анын ичинде машиналардын баасы да өсүүдө деген ойлорунан бөлүшөт серепчи. Чет өлкөдөн машина ташуучу ишкананын ээси Данияр Салиакаев да баанын төмөндөшүнө үмүттөнүүнүн кажети жок деп эсептейт. Азыр баары кымбаттап жаткан убак, ал эми машиналарга суроо талап бар. Мындай жагдайда алардын арзандашын күтүп болбойт. Бул учурдун чындыгы. Дурус унаа алуу үчүн жакшылап акча топтоо зарыл. Анан калса баа жыл сайын арта берери турулуу иш, деген оюн бөлүштү ал. Денис Бирдаков рынокто багытын алмаштырып, машиналарды эми жакынкы өлкөлөрдөн, атап айтканда Россия жана Казакстандан сатып ала башташы мүмкүн, деп жоромолдойт. Бул мамлекеттерден жүктөп келүүгө арзан түшөт. Анткени менен баа жаатындагы жалпы көрүнүш улам кымбаттай берерин белгилейт. Булак Спутник чекиткейи же.